Акыл эсим жайында жогорку билимди жеткен мамлекеттик бардык негизги органдарында иштеп жүрдүм. Жогорку деңгээлде өзүмдүн кыймыл аракетине дайым жооп берип жүргөнмүн. Азыр деле жооп берем. Бирок ошол күндөрү менин күмөнүм бар. Экспертиза акыйкат дал катары чындыгы акыйкат карасалар, ошо тастыкталат деп эсептеймин. Себеби ошол СИЗОго кеткенден бери 17-синен баштап декабрдын 10 числосуна чейин бар леченияларды алгандан кийин гана өз акыл эсим жайына түшүп, өзүмө башкача айтканда баа бере турган деңгээлге келдим. Ошондо келип эле генерал прокурорго жаздым. Мен акыл эсим жайына келди, ден соолугум жакшы болду. Ошон үчүн мен жаңы акыйкат болгон чындыкты айтканы даярмын, жаңы показанияны берген даярмын. Ошого шарт түзүп бериңиз деп кайрылгам. Кыйноо 17-си күнү болгон. Прокуратура кызматкерлери тарабынан зам прокурорлор өздөрү катышып, райондуу прокурор замдары кошулуп алып, милиция кызматкерлери уруп атса, алар кой, токто, мыйзамды бузба, сен урушка укугуң жок дегендин ордуна кайра кошулушуп алып мени урушкан. Ошол себептен ошол күнү акыл, башкача айтканда өзүмдүн физикалык, психологиялык состояние пыткадан кийин, насилиядан кийин өзүмө жооп бере албаган мезгилде каалаган жерлерине мондай болгон, мындай болгон деп ургулап кол койдурушкан. Бирок ошол кол коюм толугу менен мен тактап бергени мыйзамсыз деп эсептейм. Мамажаков менен областтык бийлик жетекчилери менен сүйлөшкөнбүз. Мыйзамсыз текшерүүлөрдүн негизинде, башкача айтканда, частный предпринимательдердин ишине аралашып, курулуш тармагында, башка тармактарында ошолорду башкача айтканда улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан искусственно уголовный делоларды ачып башташкан. Аны областык прокуратурага беришип, областык прокуратуранын начальник отдела менен замдары тиешелүү чечимдерин чыгарып, ошонун негизинде ошол айтылган мурда средства массовой информация чыккан 4 объект боюнча, 3 объект боюнча ошонун негизинде чыккан уголовный дело. Ал киши келгенден кийин 4 делону мурда козгошконго аракет кылышкан. Бирок мыйзам чегинде мен кайрылып, мыйзамсыз, башкача айтканда, жеке адамдын заключениясынын негизинде уголовный дело ачууга мүмкүн эмес. Себеби биз мамлекеттик бюджеттик акчанын негизинде курулуш иштерин жүргүзүп атканбыз. Бюджеттик акчанын туура сарпталышы жөнүндө счетный палата текшерип, же Финполиция текшергени укуктуу. Башка частный адамды элчитип келип, СНБшниктер алып келип текшерип, ошо куруучу фирманы кысып, уголовный дело ачып, кайра жабып коюшканы булар адат кылып алышкан экен негизи. Анан кайрылгандан кийин токтотушкан. Токтоткондон кийин Мамажаков келгенде мен кайрылгам. Булар повторно дагы 3 дело ачып атышат, мыйзамсыз. Ошону жардам бербейсизби? Жаңы прокурор болдуңуз, мен да сиздерге жардам берейин деген максатта барып сүйлөшкөнүбүздө, макул, мен жардам берем. Сага мен айттым ошол. Менин артымдан текшерүүчү душманым да көбөйөт. Булар көп убакыт, башкача айтканда 3-4 структуранын представителдери. Мен кыйналып калбайм десем, жок, мен өз мойнума алам. Катыңды эле жазып бер письменно, эч ким кагаз түрүндө бербей атат. 6 ноябрь күнү мен официалдуу түрдө катымды Мамажаковдун атына жолдогонмун. Жолдоп, ошонун негизинде тиешелүү иштер башталып, тактабуу иштери жүрүп аткан. Ошол мезгилде ушул өзүңүздөр белгилүү, ошол мергенчилик тобу маселесини ошол областын замы, райондуктар сыйлоо максатында деп айтышкан. Ал жерге барганы мен максатымдагы оюмда эле жок эле. Ошол жетекчилер, прокурорлор айтып аткандан кийин мен подневольный катары, шопур катары эле барганы эле жок. Досумдун машинасына алып. Айтсаңыз, ошол күнү тоодон түшүп мыйзамды бузгум келбей атат, чынын айтсам. Бүгүнкү соттук процессте мыйзамды чындыгыны, мыйзамды талабын талашып келатып, анан тергөө процессине кирип болгон фактыларды айтсам, мыйзам бузуп коем. Ошон үчүн Лексус 470 машинасына прокурор менен чогуу отурдуңуз беле? Кайтканда?
ал деле ошол маселеге кирип кетет. Сизди туура түшүнүп атам, бирок мыйзамды менин тараптан бузушун эле күтүп турушат. Ошон үчүн мен аларга повод бербейин деп чечтим, туура түшүнсө. Денедеги көк алалар качан пайда болгон? Ал денедеги көк алалардын ГОВдун зданиясында 17 ноябрь күнү 17 ноябрдан 18 ноябрга өткөн түнү болгон. Андан кийин оштон МРУнун 4-5 сотрудниги келип сабашкан. Аларга район прокурору, областтын прокурору, райондун сотрудниктери, прокурор кошуп мени урушкан. Бүгүнкү соттук отурумда өзүңүздөр белгилүү болгондой биз жалоба кылган, башкача айтканда ГОВдун, УВДнын сотрудниктери мыйзамсыз кармагандыгы жөнүндө сот каралып атат. Бирок биз тараптан бардык адамдар келишти, свидетелдер, бирок ответчиктер өздөрү жок. Кандай сот болду, өзүңүздөргө белгилүү болсо керек. Эки тарап баары катышыш керек. Бир тарап жок эле, кандай чечим чыгарат билбейм, ишеничим жок.